Пандемияга байланыштуу 2020-жылы республикадагы мектептер, жогорку окуу жайлар, кесиптик лицейлер, колледждердин бардыгы аралыктан окутууга өткөн. Быйыл эпидемиологиялык абал кыйла жакшырганына байланыштуу бүгүн 15 сентябрда окуу жайлардын бардыгынын эшиктери ачылды. Республикадагы мектептерде салтанаттуу иш-чаралар өткөрүлүп, жаңы окуу жылы кулакка жагымдуу угулган коңгуроо кагуу жөрөлгөсү менен башталды. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, ата-энелер, кымбаттуу окуучулар. Бүгүнкү салтанаттуу биринчи класска кабыл алуу биринчи коңгуроо азем майрамыңыздар менен чын ниетимден куттуктаймын. Албетте өзгөчө куттуктоо алгач кадамын мектепке таштап аткан 310 биринчи класска келип аткан окуучуларыбызга. Менин каалоом силер үчүн кымбаттуу биринчи класстын окуучулары. Ушул мектеп сүйүктүү экинчи үйүңөр болсо экен деген чоң тилегим бар. Аман эсен болуула ата-энеңердин маңдайында. Жашооңор биздин мектепте абдан кызыктуу болсун демекчимин. Bilimde alıp, adetli de olup, yakşı tarbiyalı adamlardan oldular. Bilimde olsalar, sizlerge yaşamlarda dandır yol açıladı. Ben oşunu sizlerge kalayımın, emi mektebinlerden saparı baysaldı olsun. Пандемиянын катаал шарттарынан кийин кайрадан мектептерге кайтып келген окуучулардын, мугалимдердин жана ата-энелердин кубанычтарында чек жок. Салтанаттуу иш-чаралар албетте бардык санитардык нормаларды сактоо менен өткөрүлүүдө. Биз баш баккан Бишкек шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы номер 69 мектеп гимназиясы быйыл 1 класска 310 баланы кабыл алды. Билим күнүнө арналган линейка 11 жана 1 класстардын окуучуларынын катышуусунда өтүп, сахналаштырылган оюн-зок программасы менен коштолду. Sen ömür canından çıkarmasın. Bürokrat değil. Benim bilimim жетпейт. Bilimde içine yoluna seni alıp kalbayım. Amen bolsun. Ben bu sokul jakta kal. Alım жетишинче кичинекей балдарда окутуп. Балким sen дагы мугалим болуп калсаң. Биздин жаман мектепте эсте болуп жүрөбүз. Эч нерседен коркпо. Талпынгын алтынай, канатыңды жайып. Талпынып учкун алтынай. Көптөн бери мына билимди, мектепти сагынып калдык эле. Бүгүн мынакей ата-энелердин дагы, мугалимдердин дагы, окуучулардын дагы жүздөрүндө ушунчалык кубаныч туруп атат. Бул эмненин белгиси? Бул деген Кудай буйруса жашообуз жакшы нерсеге багыт алып, балдар көптөн бери билимди, мектепти сагынып калгандыгын көрүп атабыз. Балдарга окуп гана туруш керек, тарбия алыш керек, мектеп керек. Ошон үчүн биз мектеп дагы абдан сагындык, балдар дагы бизди сагынды. Мындан ары жаман апат болбосун, тынччылык болсун. Бардык дүйнө жүзүндөгү бүгүнкү окуп аткан бардык билим ээлерин билим күнү менен куттуктайм. Мен мектепте Атаева Сайрагүлгө жетектеген жамаатка чоң ыраазычылыгымды билдирем. Мына быйылкы жылы ошол неберемди мектепке алып келип атам, 1-Г классына алып келип атам. Бул мектепте эң 69-мектепти тандап, ушул мектепке алып келип атабыз. Чоң коллективге чоң ыраазычылык билдирем, иштерине ийгилик каалайм. Ушул 2 жылдын ичинде биринчи жолу классташтарыбыз менен жолугуп отурабыз. 10 класстын аякы бир чейректе чогуу окудук, бирок кандай десек офлайн обычный режимде окуган жокпуз да. Онлайн режим бизди кандай кылды? Аябай балдарды бири-бири менен жолуктурбай. Эми мындай десек, кыскача айтканда аябай жаман болду ушул жылчы. Мурунку жыл. Бул жыл аябай сонун, балдардын маанайы аябай жакшы. Окуу жылга жаңы келип отурган 1-класстарды да куттуктайбыз чын жүрөктөн. Жаркын келечек каалайбыз. Бул жылды окуп бүттөрү менен 11 класстар. Аларга да ийгилик каалайбыз.
1,5-2 жылдын арасында мектепке келбегенибиз жана келгенибиздин айырмасы өтө чоң болду. Анткени дегенде мектепке келип окусаң билимиң көбүрөөк болот экен. Ал эми онлайнда болсо деген жазып коесуң, аны окуганы бар, окубаганы бар. Ошондуктан мектепке келип окуп, ушундай шаңдуу маанайда классташтар менен жолугуп турганыма өтө кубанычтамын. Бишкек шаардык мэриясынын карамагында учурда 97 орто мектеп бар. Анда болжол менен 170 миңге жакын окуучу билим алып, 7 миңден ашуун мугалим эмгектенет. Учурда шаардагы мугалимдердин 60%дан ашууну коронавирус илдетине каршы эмдөөдөн өттү. Жаңы окуу жылына карата даярдыктарды көрүү маселесине быйыл өзгөчө көңүл бурулду. Маселен, шаардын мектептеринин бардыгында медициналык пункттар ачылып, дарыгерлер жана медайымдар бекитилди. Бул албетте илдеттин жайылышына жол бербөө жана окуучулар менен мугалимдердин саламаттыгына кам көрүү үчүн жасалган аракеттердин негизгиси.